Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly tuğanlar. Allah Taala barыңыздарды niyetinizlerdi, tileğinizlerdi kabul kılgan bolsun. Biz daim ele aytabız, kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgan bir üyge basıp kelçi olsa, bir kadamına soğup jatsa, ekinci kadamına künöler keşirilet deydi. Oşol sözde aytılgандай, bizdin uşul jere kelgen bir tuğandarımdın her biribizdin baskan 10 kadamımızga Kudayım soğup жазgan bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizni Kudayım keçirgen bolsun. Sebep barыбыз күнөкөр пендебиз. Эми туғандар, биздин бүгүнкү темабыз жалган жала, жалган күбө, ушак, кек сактоонун күнөөсү жөнүндө болмокчу. Эми карасаң, мындай угулушу эле бир анча эмес, жалган жала, жалган күбө, ушак, кек сактоонун күнөөсү дейт. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا أَثِيمًا مُبِينًا. Buhtanan ve ismen mubina. Emi, bu dedem ne diyor? Asirese kimdir biri kişine kataçılık getirip, başkalardan hukukuna doğu getirgen oğur künöğünü jasap, andan keyin bunu bey künöğü biröge arta salsa, anda al jala japkan jana öz moynuna açık ele künöğünü jüktögen bolot deydi. Emi, bu jala degen kanday desem, biröde oşo jok nersени aytı, bu ne? Jala. Mындайча айтканда доомат деп коебуз бизде, дооматка калыптыр, ушу жалага калыптыр деген сөздөр бар го. Кудай Таалам өз сактасын. Негизи эле алып караганда бизде шариятыбызда мусулман адам бирөөнүн акысына кирүүдөн сактаныш керек. Эми бул бирөөнүн акысы деген кандай? Мисалы жала болушу мүмкүн, жалган болушу мүмкүн, бирөөнүн абийирине кирип кетиши мүмкүн. Анын акысы да бирөөнүн мал дүнүйөсү болушу мүмкүн, бирөөнүн нафси болушу мүмкүн, жаны, кыскасы эмне? Бардык нерседен биз этият болушубуз керек. Эми бизде билбейм канчалык деңгээлде, бизде андай жок болсо керек. Мен ошо кээ бир мамлекеттерде угуп калдым. Жалгандан күбө деген нерсе бар го. Ошол бир байыраак бирөө өтө турган болсо, кейбирлер мына мен ушунча карыз болчу, мынакей эки күбө деп күбөлөр менен барып алгандарды дагы мен көрдүм да. Тапшырма, карасаңыздар. Жалгандан күбөлүп өтүп, эптеп ошондон не акча өндүрүп калуу керек. Анткени бул не? Ал ошо өлүп калды да, мына өзүнөн сурагыла дей албайт да баягы жерде. Карасаңыздар. Ошол себептен ошол имамдардын сөздөрүн көрүп калдым да. Эгерде бирөөгө карыз бере турган болсоңор, кардала турган болсоңор, ошону күбөлөр менен тилкат жаздырып алгыла деп атат да баягы жерде. Бизде шариятыбызда деле ошол да. Демек, мыйзам түрдө баягы тилкат менен гана биз ишенишибиз керек да. Шарият боюнча деле ошол да. Көрбөйсүздөр. Ошондуктан мына бизде жаназада деле айтат го. Эгер кимдин карызы болсо, аластасы бережеси болсо, эки күбө менен келгиле дейт да. Азыр ошондой кээ бир группалар дагы чыгыптыр дейт да. Кудай сактасын. Эми элестетиңиздер, акыретинен коркпойт да. Мына эки күбө. Ооба биз көргөнбүз, бул ошол алган болчу. Тиги ошону берген эмес, аны өлүп калды эми деп туруп, мен жалгандан күбөлүк өтүп берет экен. Кудай сактасын. Эми бизде шариятыбызда дагы айтат: İyyâkum ve-zan fe inne zanne akzabul hadis deydi. Бұл Peygamber hadisinde kelет eкен. Силер күмөндөн сактангыла deydi. Күмөндөн сактангыла. Албетте күмөн бул дейт, бул эң жалган сөз дейт да. Эң жалган сөз. Эми ошо уккан нерсени эле бул айта берген дагы шариятыбызда уруксат эмес да. Уккан нерсени айта берген дагы бул шариятыбызда туура эмес. Эми Кур'анда мисалы жок нерсени бар десе, хадисте жок нерсени бар десе, бул дагы эмне? Аллах Таалага, пайгамбарыбызга жала жапкан болот да. Көрбөйсүздөр, Кудай сактасын. Кур'анда мындай деген, хадисте мындай деген деп туруп, кээде жалгандан эле айтып койгондорду угуп калабыз да. Демек, бул пайгамбарыбызга айтпаган сөздү айтты деп жала жапкан болот да. Бул чоң күнөөлөрдөн да. Ошондуктан биз Кур'ан, хадиске келгенде биз өтө этият болушубуз керек тугандар. Өтө аяр мамиле жасашыбыз керек. Анткени эгерде туура эмес сөз айта турган болсок, биз ошол өзүбүзгө тозоктон орун даярдаган болобуз. Тозоктон өзүбүзгө орун даярдаган болобуз. Кудай Таалам өз сактасын ал нерседен. Эми бизде
Peygamberin de hadisinde kelet jala jönünde, jalgan jönünde, şu alimlerin de sözünden kelet. Bize şeriat uzaytlar najatül mümin hifzu lisanihi. Momondan iyilikке жетүүсү бул тилин сактоосу дейт. Бул тилин сактоосу дейт. Тилди эле сактасак биз ийгиликке жетет экенбиз да. Ошондуктан мына бизде ата бабалардан бери келген сөз бар. Тилиңди сактагын, өзүңдү чакпасын дейт. Карасаңыздар, ошо балеге адам тилден жолгат экен да. Тилден балеге жолгат экен. Бир алым дагы айтат, мен өзүмдүн каталарымды эсептесем де бир күндө 5000ден ашык ката кетирдим дейт да. 5000ден ашык катамды мен санадым дейт бир күндө дейт. Анан кантип кутулсам болот экен деп ойлонуп отурсам дейт, анын да жолу бар экен дейт. Кандай жолу бар экен десе, тилди тыйыш керек экен деп турса баягы жердечи. Көбүнчө ошо тилден кетет экен да биздикилерчи. Бирөөнү сен деп, ал деп туруп ушундай бир тилден кетип калат экенбиз да баягы жердечи. Кээде баягы кыжыр келгенде, жинденгенде, жанагы бирөөнү сөгүп коюп, же болбосо баягы бир жала жаап коюп бул оңой эле нерсе экен да. Ошол себептен ачуу келип турган убакытта сүйлөбөй койгон жакшыраак экен да. Хадисте келет, ачууң келип турган болсоң отура кой, отурган болсоң жамбаштай кой дейт го баягы жерде. Же дарат ал дейт. Анткени бул ачуу шайтандан экен. Адам жинденгенде, ачууланганда күрө тамырлар шишип кызарып кетет го. Муздак сууга дарат алсаң, шайтан качат экен да баягы жердечи. Же муздак сууга дарат алыш керек. Эми бул өзү негизи эле баягы жала жабуу, жалгандан көөлүккө өтүү бул тилдин апаты болуп эсептелет. Мисалы бизде ошол шариатыбызда айтылат: "Инналлаха жаала ли шаррин акфалан" дейт. Жамандыктардын бардыгынын кулпусу бар дейт. Кулпуланган дейт да. "Ва жаала мафатиха тилкал акфал". Бирок ошол кулпулардын ачкычтары бар дейт да. Ошо ачкычтары бул жалган дейт да баягы жерде. Жалган сүйлөсөң, сен ошол эмне? Жамандыктын ачкычын ачкан болот дейсиң да. Себеби бирөө бир жалган сүйлөсөң, ал кандай болот десе, экинчи жалганды айтышка туура келет да баягы жерденчи. Бири-бири сүйлөп кете берет экен да жалгандарчы. Кудай сактасын ошол нерселер. Эми дагы бир алымдар бар. Бул пайгамбар хадисинде келет экен: "Мен касура кизбуху захаба бахауху". Кимдин жалганы көбөйсө, анын айбаты кетет дейт. Демек сүрү кетет дейт. Жалган сүйлөй берсең, сени ким барктайт эле? Баркың кетет. Баягы аферизм деп баштайт баягы жерде. Бул адам дагы бир нерсени баштайт бул дейт баягы жерде. Бул адам дагы бир нерсени алдайт. Ишенбе буга деп туруп эмне? Сенин ошол эмне баркың кетет экен, анан сенин эмне ошол айбатың кетет. Айбат деген бул сүрүң кетет экен да баягы жерде. Жалган сүйлөй берсең, эми сени ким сыйламак эле? Андан кийинки дагы бир хадисте келет: "Ал-кизбу бабун мин абуабун нифак" дейт. Жалганчылык бул эки жүздүүлүктүн эшиги дейт. Сен бирөөгө жалган сүйлөдүкпү? Ал ошол кандай болот десе, сен дагы бир жалган сүйлөсөң. Кыскасы бул жалганчылык. Буга бир сөздү, тигиге башка сөздү. Бул эмне? Эки жүздүүлүктүн бир эшиги экен да жалганчылык. Эки жүздүүлүк боюнча, мунафыктар боюнча Кудай Таалам өз сактасын, эмне шариатыбызда айтылат: "Фиддаркил асфали минан нар". Мисалы капырлар тозокко түшөт дейт. Бирок эки жүздүү тозоктун эң түпкөрүнө түшөт дейт да. Кудай сактасын. Бул эмне капырлардан дагы жаман сыпат да, бул мунафыктык, эки жүздүүлүк. Анткени бизде шариатыбызда айтылат: 5 даражат бул өйдө карай кетет, тозок ылдыйга карап кетет. Даракат деп ылдыйга кетет да. Эң түпкөрүндө болот дейт. Эки жүздүүлөр, мунафыктар. Кудай сактасын. Эми ал мисалы капырлар болсо ачык эле айтат экен да: "Мен сени диниңе ишенбейм, мен такыр ишенбейм", ачык эле айтат экен да. "Сен өзүң диниңде жүрөр, мени дават да кылбай эле кой" деп. Мунафыктар биздин арабызда жүрө берет экен да. Эми Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, Кудай деп жүрөбүз. Акыреттен үмүтүбүз бар, орозону кармап турабыз, буюрса тахажжуд окуп турам деп, таква болуп көрүнө берет экен да баягы жердечи. Капырлардын жанында мусулмандар адам эмес дейт экен. Кыскасы эмне? Ал өтө зыян, эмне себептен? Ал биздин арабызда жүрүп душмандык кылат экен, эки жүздүүлөр да. Анын ким экендигин билбейт экенсиң да, мусулмандай көрүнө берет экен да. Кыскасы, бул жагына карасаң бет, бул жагында капталына өтсөң, ал жагы дагы бет, артына өтсөң, ал жагы дагы бет.
Buyagını ötsең, bu jagdagy bет kıskası ne? Kurugan betdi alardyk içi. Ajrata albaysın аны kim ekenligi. Oşo sebepten Kur'an'da ne deydi? Fi darkil asfali minen nar. Tozoktun en tüpküründe olur dedi. Kuday saklasın. Jalgançılık oşo ne? Iki yüzlülükü alıp barat eken da. Jalgançılık iki yüzlülükü alıp barat eken. Kuday Taalam özü saklasın. Эми бул жерде биз жана темада айтканбыз, ошол анан ушак тагын өтө бир коркунучтуу нерсе. Себеп пайгамбар хадисинде келет: "Ла ядхулул джанната наммам." Ушакчы бейишке кирбейт дейт. Кудай сактасын. Ушакчы бейишке кирбейт дейт. Эми ушакчы бул не сөз ташыган адамды айтат да, Кудай сактасын. Мисалы, пайгамбарыбыз эки мүрдөнүн жанынан өтүп баратып айткан, бул эки мүрдөдөгү адам өтө катуу азапталып атат. Булар чоң күнөө кылган дейт да бул жерде. Кандай иш кылган экен десе, бирөөсү ушакчылык менен жүргөн дейт да, элдин арасында ушак таркатып жүргөн дейт. Экинчиси өзүн зарадан тоскон эмес дейт. Демек даратсыз жүргөн дейт да баягы жерде. Даратсыз жүрүп, өзүн кургактаган эмес дейт баягы. Шакмар койдон жүргөн дейт да баягы жерде. Кудай сактасын. Ошол мөрдөдөгү азаптардын дагы көпчүлүгү ушакчылык менен даратсыздыктан келип чыгат дейт. Ошондон туугандар, даратка биз бекем бололу. Даратка бекем бололу. Анан даратка бекем бололу десе, имам айтты деп только дарат алып намаз окуй жүрбөңүздөр. Бул не? Ошол дарат алгандан кийин дараттын акысын бериш керек да. Дараттын акысы не? Кур'ан окуш керек, намаз окуш керек дегендей баягы жерде. Анан мисалы Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Вайлул ликулли хумазатил лумаза." Аллах Тааланын каргышы болсун дейт, ошо ушакчыга дейт да. Ошол жерде жана хумаза деген бул не? Ушакчыны айтат. Кудай сактасын. Вайл дейт. Вайл деген бул не? Ошо тозоктогу бир өрөөн дейт. Тозоктун аты дейт. Кээ адамдар айтат, ошондой сүрөттөгөн ошол тозоктогу өрөөнүн аты Вайл дейт. Ал жердеги жыландардын жоондугу төөнүн мойнундай болот экен да. Эгер кайсы бир адамды бир чага турган болсо, биздин жыл менен 70 жылга чейин уусу таркабай тура берет экен да. Кудай сактасын, көрбөйсүзбү? Ушакчынын жазасы ошондой дейт. Ошол тозок болсун, ошол тозокко түшсүн ушакчы адам деп бизде эмне Кур'анда айтылган. Эми мисалы жанагы Масад деген сүрө бар бизде. Таббат яда аби лахби ва таб. Ошол жерде келет го. Ва мур'атуху хаммалатал хатаб. Ошо Абу Лахабтын аялы дагы отун көтөргөн абалда тозокко түшөт дейт. Ошол жерде отун дегенди биздин кээ алдындар ушак деген маанини берет дейт. Анткени ал ушак таркаткан дейт. Мухаммад андай мындай тигиндей деп элдин арасында ушак таркаткан, ошол өзүнүн ушактары муну дейт тозок алып келет дейт да. Айткан ушактарын, гыйбаттарын көтөргөн бойдон тозокко кирет дейт. Кудай сактасын. Ошол жагынан да биз өтө этият болушубуз керек туугандар. Эми пайгамбар дагы бир хадисинде келет. Мен кана за лисанайн жаалаллаху лаху яумал киямати лисанайн мин нар. Кимде ким эки тилдүү боло турган болсо, эки тилдүү, буга башка, тигиге башка сүйлөй турган болсо, кыямат күнү ошол адамга Аллах Таала эки тил жаратып койот экен, экөө да тозоктон дейт. Карасаңар, Кудай сактасын. Ошол себептен бир сүйлөш керек да адам деген. Буга берди, сүйлөгөн дагы болбойт да. Кудай сактасын. Ошондуктан биз не ар бир нерсени бир тагына жетип туруп, андан кийин сүйлөгөнүбүз бул жакшы экен да. Тагына жетпей эле, тактабай туруп эле сүйлөгөнүбүз дагы бул не? Ошол мунафикка жатып калат. Жоксо жалганчы болуп калышыбыз мүмкүн да. Уккан эле нерсени биз айта бере турган болсок, элестетип көргүлө. Ал алдаган болсо ошол жалганды биз таркаткан болуп калабыз да. Кудай сактасын, эгер тарката турган болсок, анда эмне? Жана хаммалатал хатаб дегенге биз кошулуп калбайлык туугандар. Эми мисалы ошол ушакчы сизге бир сөздү айта турган болсо, сиз менен сүйлөшкөн, сизден уккан сөздү башка бирөөгө айтпайт деп кепилдик бере алабызбы? Кепилдик жок да. Ошол себептен Хасан Басридің айткан сөзү бар да: "Мен нақала илайка хадисан, фa'lam annahu yanqulu ila ghayrika hadisan." Сага бирөөнүн сөзүн ташыган адам дейт, сен ташып келди дейт. Сен билгин дейт.
senin sözüңdü başka biröөгө dagы al жеткирет дейт да баягы жерде. Баягы эме бар го. Bir alımga bir uşak çıkıptır. Taksir, sizdi balança degen uşunday деп айтпады dese, баягы alım баягы жылмайып карап туруp, ne? Şaytan senden başka taştaylanı tapmadı degen eken. Баягы жердечи. Карабайсыңар. Демек, бул жерде эмне? Ошол сөз ташыган адам ол адаты калбайт экен да. Башка адаты калбайт экен. Ошого байланыштуу бир окуяны айтып берейин. Мисалы бизде айтат да алымдар, сыйкырчы bir айда буза албаган жерди ушакчы 1 саатта бузуп коет дейт. Ушакчы 1 саатта бузуп коет дейт. Эми мурда жанагы кулдар бар замандагы окуяда бирөө базарда bir баланы сатып атат дейт. Кулду. Мынау бала жакшы ишин так эле аткарат. Кул. Бирок бир гана айыгы бул ушакчы. Ошого чыдай алсаңар алгыла дептир. Чыдай алсаңар алгыла дептир. Бирөөсү эм берер, мен этип алам дептир. Ошо ушакчыны алды дейт. Ана баягы ушакчы да көнүп калган да, анын спеси ошол да. Ушакчылык кылбаса тутай албайт. Ушак айтпаса башка ооруйт анынчы. Анан келет экен дагы ошо кожоюнун аялга айтат экен. Кожоюн, сиздин күйөөңүз сизден башка бирөөгө көңүлү түшүп калыптыр. Сиздин үстүңүзгө башка аял алам деп атат. Көрөсүз, болду жакындашуу сизди таштайт, башка аялга үйлөнүп алам. Эгерде ошо күйөөм мени менен жашасын десеңиз, күйөөңүз менен бактылуу болуп калышты кааласаңыз, кечинде ошо уктаганда сакалынын ошо моюн жагынан 2-3 талдымдай бир кесип мага берсеңиз, мен дем салып беремин, окуп беремин, такыр сизден кете албай турган кылып беремин дептир. Баягы жерде. Ушакчы да бул. Анан келип туруп, күйөөсүн айтат экен. Кожоюн, аялыңыз башка бирөө менен ушу көңүлдөш болуп алган окшойт. Сизди таштап өлтүрүп ошого качып кетем деп атат. Эгерде ишенбесеңиз, бүгүн кечинде уктаган адам сыяктуу болуп жата берсеңиз, анан көрөсүз. Ошондо мына далилин көрөсүз дейт экен. Анан баягы макул деп турду, анан кечинде ошо коңурук тартып уктаган адам сыяктуу болуп жата берген экен. Аял байкап жатат дейт. Эми тиги ушактын сөзүнө ишенип атат да, башка аял алып алса мен калып кетем деп атат да баягы жердечи. Анан таза уктады деп анан көңүлү ток болгондо акырын бычакталып келет экен дагы. Ошо сакалынын астынан кармап туруп, кесейин десе, бул мени соем деп аткан турбайбы деп бычакталып аялын союп салыптыр. Карасаңар. Аялын союп салыптыр. Аялынын туугандары келип туруп, муну союп салды дейт. Кас ташып жатып калды дейт. Муну көрбөйсүң. Демек, сыйкырчы 1 айда буза албаган ушакчы 1 саатта бузуп коет дейт. Мисалы, кээ бир айылдар да бар, билесиздерби? Баланча тигиге мынтип айтып кой дейт. Болду, бир ооз эле сөз айтат, болду. Сен ошол сөздү айтып атсаң болду. Айыл тытышып жатып калат баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Кудай сактасын. Ушакчынын зыяны өтө чоң да. Өтө чоң. Анан бул жерде баягы жөн эле сөз эмес, бар нерсени айткан деле бул дурус эмес да. Бар нерсени айткан деле дурус эмес. Мисалы, пайгамбардын хадисинде келет го. Айрыкча мына азыр күн ысып, жайкысын, кийими жок, жылаңачтай эле жүрүп калды аялдар. Шариятыбызда айтылат, аялдар дейт, башка аялдардын жанында дагы хижапчан отурсун дейт да. Анткени ошол анын дене көрүнүшүн, дене түзүлүшүн тиги аял күйөөсүнө көрүп тургандай сүрөттөп берип койбосун дейт. Карасаңар, хадисте келет да. Эми буга бир далил. Бирөө мен кошуналар баняга барат экен, баняга барып келсем болот деп күйөөсүнөн сураптыр. Күйөөсү макул дептир. Баняга барат. Баняга барып келгенден кийин аял да баягы жерде. Негизи аял менен аялдын ортосунда дагы аврат деген нерсе бар. Киндик менен тизеге чейин аялдар аялдын ортосунда болуш керек. Ал эми чоочун эркектердин арасында жүзү көрүнүш керек, эки билегинен бияк көрүнүш керек, болду. Башка денеси бүт жабык болуш керек өзү аял затынан. Эгерде андай кийим кийбесе, мына эркектер биз жооп беребиз кыямат күнү. Кыямат күнү жооп беребиз. Неге? Сенин эмне чочкодой эле болуп жашадың да дейт. Себеби чочко кызганбайт экен да. Чочко кызганбайт экен да. А биз адам болгондон кийин кызганыш керек. Аялың, кызың, карындашың денеңди жаап жүр дейт. Негизи бизде шарият боюнча алып караганда, ошо денеси жеңи жок, жеңи кыска кийимдерди кийсе болот,
kimlerге kul kızmatçı ayallara ruhsat beriledi. Dantınalı iş kılat da her yerde. Negide taş doğrunda cılaŋaç yürüyen adamlar. Sivilizasyon adam önükön sayın kiyim kiyip başladı. Kiyim kiyi bu ne? Oşo sivilizovan adamın belgisi. Yemi tigi ayal banyaga barıp kelgenden keyin oturup kuyösünde çal. Tigi koşulanın ayalının bay joğun sanında çoğun bir kalı var eken dep aytıptır. Demi karasam. Anı ukandan keyin belki kuyösü dagın jön tura öyle. Anan oşo koşulası men süydöşüp oturup koşunda kanday? Jakşı. Ayalının joğun sanında kalı vardır bay dep koygon eken. Bartırdan senin sanыңды kayaktan kördü aldı. Nasıl sen anı menen jatkansın dep ayalını soyup saldı deydi. Karasam. Ayalının tuğundan keltirip bunu öldürüp saldı deydi. Eki ayıl taşıp kaldı deydi. Körbeşim. Oşonduktan ne? Oşo tarbiya özüden boş gerek de. Bardıq nersege biz ne saresep salıp mamile kılışыбыз керек. Takva ayal bolboğun eken ayaldарды koşal eken de körgön neseni bul aytat eken. Ukan neseni aytat eken, unutup kalbayın deyken alardın tabiatı oşonda eken da. Hazır eme bizde de oşonda bolup kaldı da. Ukan neseni aytat turgan, körgön neseni aytat turgan bolup kaldık da erkekler. Ankeni erkektin tarbiyası yok bolup kaldı da uyda. Bala bakşaga varsa al жерде жалаң эжекелер, мектепке барса ал жерде дагы эжекелер, университетке барса ал жерде деле жалаң эжекелер, мугалим эркек жок болуп калды биздин жашообуздачы. Ошол себептен эркек балдарды биз эркекче тарбиялайык тугандар, өзүбүз менен жетелеп жүрүп көндүрөлү, мешитке алып келели, ал жак бул жака алып баралы ошону. Konoktар келгенде кел балам отур деп туруп, эркектер менен кошо отурганыбыз үйрөтөлү ошол эркек балага. Biz bolsa apаңа, apaң билет, apаңдан сұра дей беріп, апасының баласы olup kaldı azırç. Bayağı жерде, erkekler. Жаңағы мектепте bir balandan suraptır da, muğalimi, ataң emne жұмыш kılat dese, apamның айтқанын kılat deydi eken. Karasalar hazır, oşonday bolup kaldı da, negizi anday bolboş kerekler da. Apam atamın aytkanını kılat. Deşkere gire de bayağı yerde ki. Tezker zaman olup kaldı da. Apam ne cümüş kılat? Atamın aytkanını kılat dedik. Onday bolmuş gerekti onlar. Emi bizde şeriatımızda Kur'an'da ayet var. Hucurat suresinin 6. ayetinde. İn ca'akum fasiqun binaba'in fetebeyyenu en tusibu kavman bi cehaletin. فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Sadakallahu azim. O iman keltirgenler, silerge işençiliksiz, işenişi yok, biri kavar alıp gelse, anda anın çındığın taktap görgülü. Bol bolsa, iştin çoğu jayın bilbey, kalayıkka zalal keltirip koyup, артынан kılgan işinlerge ökünüp kalbağıla deydi. Demek, her bir ukan nesenin ayta örbeyli tuğanda. Oşanın bir anığın taktayla. Jalan boluşu mümkün da bayağı жерде. Jala olup kalışı mümkün. Oşondan ne Kur'an'da aytып atat da, eger bir ösülerge bir kavar menen kelse, anı tak tagıla deydi. Ha, oşunday mı öyle işenip artından erişip kete vermegile deydi. Momun adam dalilsiz sözgö mani berbeş gerek. Ukan neseneli aytı bul ne jalganga bara var deydi keyir adamlarımız. Jalgan söylegen bolasın deydi. Dalilsiz de al. Dalili yok öyle. Ondan keyin Peygamber hadisinde gelir, "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir falyakul hayran aw liyasmut." Kimde kim Allah Teala'ga jana kıyamet günü, ahiret günü işense, yaxşı sözü söylesin je un çıkpay otursun deydi. Bu hem Peygamber hadisinde. Sen yaxşı söz söyle, je un çıkpay otur deydi. Bizde o şöyle hadisin manisindeki makal var da, sen ne beker oturgança beker işte deydi da. Sen yaxşı iş kıl, birege paydan tiysin deydi da. Oşol nerseni biz teskeri düşünüp olsak gerek da menimçe. Beker oturgança beker söyle de düşünüp alganbız bu bayağı yerde söyleyiveret de jöneledi. Bekerçi söz da. Misalı kevlerde karasan, adır misal uşul жерде sizler cumaga keldingizler, elhamdülillah, keldingizler, niyetingizler başka. Bir mesele uğayın, şeriat uğayın, Kudaydım parını atkarayın, kutulayın deyip. Uşul ele vakitte kevler oturat, kafelerde, şahanalarda oturat, uşak kuğuş üçün.
gıybat kılış üçün, же bir içimlik içiş üçün oturganlar da бар да. Көресіңдер. Ушул вакыт өтүп атат, бирок кимге кандай күбөлүк өтүп берет ушул вакыт. Мисалы бизге ушул саат, ушул вакыттар кыямат күнү бизге не күбөлүк өтүп берет. Аллахым ушул пендеңди азаптаган, ушул числода, ушул жума күнү bir saat ушул мешитте отурган ошол пендең. Шариат уккан, аят уккан, хадис уккан. Ошону угуп туруп барып баласына, аялына айткан, досторуна айткан деп ошол не күбөлүк өтүп берет. Эми бул жерде дагы бир аятта келет. Бул Нур сүрөсүнүн 24-аятында келет. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sadakallahu azim. Kıyamet günü alardın tilderi da, koldoru da, buttары da жасагандарın aytıp alarga karşı kübөлүk берет. Demek биздин ар бир кылган иштерибиз кыямат күнү күбөлүккө өтүп берет экен туугандар. Күбөлүккө өтүп берет экен. Мисалы колубуз не бизге ушунчалык күбөлүккө өтүп берет экен. Мен садака бергенмин. Мен дарат алганмын. Мен бирөөгө жардам бергенмин деп туруп айтат. Же болбосо не дейт? Мен Самара менен саламдашканмын. Самира менен жетелешкенмин дейт экен да. Кыскасы не жакшылыкка дагы, жамандыкка дагы баарынан не биздин колдорубуз, бүт дене мүчөбүз күбөлүккө өтүп берет экен. Ошо кулагыбыз дагы керек болсо не күбөлүккө өтүп берет экен. Колубуз, бутубуз, мисалы бутубуз дагы күбөлүккө өтүп берет экен. Эгер уурлук кылган болсок айтат экен да. 2 километр жерге мен чуркап барганмын. Барганда 60 килограмм болуп барганмын. Кайтканда 90 килограмм болуп кайтканмын. Билбейм, бир нерсени урдата керек дейт экен баягы жер. Кыскасы өзүбүзгө өзүбүз боло албай калат экенбиз да. Кыямат күнү бүт бардык биздин дене мүчөбүз, тулку боюбуз бизге же пайдабызга, же зыяныбызга каршы күбөлүк берет экен.